Өткөн берүүдө биз бөлүнүүчүлүктүн 2-ге 3-кө бөлүнүүчүлүк касиетин айтып бергенбиз. Ал эми бул көрсөтүүдө болсо 4-кө 5-ке бөлүүнүн касиеттерин айтып бермекчибиз. Бизге түрдүү сандар берилди. Мисалы үчүн 416, 5040, 27310 жана ошондой эле 876 деген сандар берилди. Ушул сандар 4-кө бөлүнөбү деген суроо келсе кантип чыгарабыз? Ал үчүн биз берилген сандын акыркы 2 цифрасына гана көңүл бурабыз. 16. 16 4-кө бөлүнөт 4. Демек 416 өзү дагы калдыксыз 4-кө бөлүнөт деп эсептейбиз. Кийинки саныбыз 5040. Мунун дагы акыркы 2 орунду санын алабыз. 40. 44-кө калдыксыз бөлүнөт. Демек 5040 дагы калдыксыз бөлүнөт. Кийинки саныбыз 27310. Акыркы 2 орунду сан 10. 10 4-кө калдыксыз бөлүнбөйт. Демек 27310 дагы 4-кө калдыксыз бөлүнбөйт. Бул жерде бөлүнбөйт деп жазып коебуз.